Бул боюнча былтыр жаз айында эмесин маалыматын так берсеңер, түштүк таможня боюнча кылмыш иши козголгон улуттук коопсуздук кызматы тарабынан. Кылмыш иши козголгон эме боюнча таможня боюнча берсеңер жана фактыларды. Козголуп бир нече 10га жакын таможня кызматкерлери камакка алынган. Ошолор арасында менин да бир тууган кайным ошо күнөөлүү деп шектелип камакка алынган. Өзүңүздөргө билесиздер, тестеп берсеңер материалды. Көпкө бир жарым жылга чейин 3-4 ай камакта жатты, андан кийин үй камагына чыгарышты. Мен бир дагы жолу улуттук коопсуздук кызматына тергөөчүлөргө кийлигишип, же болбосо өзүбүздүн аларды көзөмөт кылган жетекчиликке бир дагы тапшырма бергеним жок. Жөн койгула дедим, карагыла, мыйзамды тергесин. Көрөлү күнөөсү болсо деп. Бүгүнкү күндө тергөөсү аяктады. Тергөөсү аяктап козголгон күндөр март айында козголгон экен, туура сиз айткандай. Кылмыш боюнча 11 адам кармалыптыр. Алардын ичинен 8 бажы кызматкери, 3 адам жанагы жүктөрдү алып кеткен боюнча. Тергөө мамлекетке бүгүн тергөөсү аныкталып, 4 декабрь 2023 жылы 9 адамдын үстүнөн иши кыскартылыптыр. Ал эми жүктүн ээси Матназаровго карата бажы төлөмдөрдүн качуу фактысы боюнча 7 декабрь 2023 жылы иш сотко кетиптир. Бул кыскартылган 9 адамдын бардыгы бажы кызматкерлеринин үстүнөн кызгартыптыр. Мамлекетке келтирген зыян 49.100.500 сом аныкталып, тергөөсү бүттү. Декабрь айында. Почти 1 жылга чейин тергелип, улуттук коопсуздук кызматкерлери бардыгын тактап чыгышты. Акырында да бажы кызматкерлеринин күнөөсү жок экен, бажыдан каты боюнча документтери жасалмалап, канча 19 чоңгабер жүк машинаны алып өткөндүгү боюнча Матназаров деген айыбы бузулуп соттун кароосуна жиберилиптир.